Дүйнөгө тынчтыкта, достукта жашоонун үлгүсүн көрсөткөн жерге талдык жердештерибиз тууралуу бул тасма 2014-16 жылдар аралыгында тартылган. Даректүү фильмдин режиссеру Жаңыл Жусупжан ошол жергиликтүү элдин турмушун, азабын, татаал тагдырларды, көйгөйлөрүн өзүнүн кылдаттыгы, чеберчилиги менен чагылдырган. Тасманы тартыш үчүн ал ошол жерде жашап, калктын бүтүндөй кыймылын, жашоосун, өзгөчөлүктөрүн өзүнө сиңирип, адамзаттык баалуулуктарды көрүүчүлөргө ачып берген. 23 жыл болуптур. Инвалид болбай, ушул неме ачык күндү көрдүк, ширин күндү көрдүк. Ошол жоготкон нерселер ошол жакта сакталып калган да. Адамгерчилик, илбериңкилик. Мисалы машина менен баратсак биз, балдар жолугуп бир нерсени бериштип эле бир жолугушканбыз да. Анан биз бир аз кармалып калдык. Анан ал балдар артыбызда турат да, кетпейчи. Анан өтө бергиле десек, жок, силер өткүлөр. Биринчи силер өтүшүңөр керек экен. Силер коноксуңар, силер өтүп кеткиле деп атат да. Ушундай сыйчылдыкты элестетип атасыңарбы? Ал бизде да бар болчу, азыр жок. А мен кичинекей мен ошондой чөйрөдө өскөндүктөн, мен ал жакка барганда өзүм балалыгыма кайтып келгендей болом да. Тасмада Советтер Союзу тарагандан кийин 1992 жылдары Тажикстандагы жарандык согушта айылдагы оор жоготуулар, андан кийинки кырдаалдан улам ал жакта жашаган кыргыздар конуштарын таштап, көчүшүндөгү аргасыз көрүнүштөр баяндалат. Менин чоң аталарым ушундай жашап өткөн, атам ушундай жашап өткөн. Ушул айылды мен тоюнун жатагына чейин тааныш, бир таш таанышымда жеткенде. Арчалары, суулары, булактары таштап кеткен айыл мен үчүн оор жоготуу эсептелет. Биздин баягы кандайдыр бир тарыхый маселелерге байланыштуу алар бизден кичине алысыраак болуп калышты да. Анан ошонун баарын ошо биздин бир боолорубуз ошондой алыс жакта жүргөндө, ошону биз кыргыздар, алар биздин бир бөлүгүбүз экенин жаңы көргөзүп тарткан да кинодочу. Анан ошону мындай жасалма эмес, актерлор эмес, жасалма окуя эмес, болгонун болгондой, айтканын айткандай, сүйлөгөнүн сүйлөгөндөй кылып тарткан бул ушундай даректүү, аябай жакшы тартылган фильм да. Кара тегинден кат даректүү тасмасында чагылдырылган Жергетал жана Мургаптагы кыргыздардын экономикалык кыйынчылыктары бүгүнкү күндө да актуалдуу. Чек аралардын жабык турушунан улам Кыргызстанга келе албай жаткандыктары, кыргыз тилиндеги мектептердин аздыгы, окуу китептердин жетишпегендиги. Учурда эки өлкө ортосундагы мамилелердин бекемделишинен улам бул маселе чечилүү жолунда экендигине жалпы коомчулук үмүт артууда. Эми ошол жактагы кыргыздарды кантип сактайбыз? Кантип биз ошол кыргыздарга колдоо көргөзөбүз? Кантип кыргыздар ошол жерде кайра жашап калса, кайра ошол жерде кыргыздыгын сактап калса, ошого биз кантип жардам бере алабыз? Мына ушул маселени көбүрөөк ойлонуп турган, ошону ойлондура турган тасма болуптур. Ошон үчүн бул тасманы ар бир кыргызга көргөзүш керек экен. Телевидение аркылуу, анан социалдык сеттер аркылуу мындай коюп, ушул тасманы койсок, биз кыргыздар да бир аз эсибизге келебиз. Кыргыздар кандай, бир эле Кыргызстанда эмес, сырттагы кыргыздар кандай абалда жашап атат. Автор жергеталчыларды адамгерчиликтен азбай, өзүн да, өзгөнү да сыйлап, жөнөкөйлүктөн күч кубат алган эл деп белгилейт. Фильмде кыргыздын нукуралыгы, каада салттар, улуттук маданияттын үлгүсү, унутулуп бараткан тамак аштарды жасоо, көкбөрү оюнуна улакчылардын мамилеси, меймандостук эң мыкты кадрлар менен берилген. Улуттун маданияты калыптанып, өзүнүн салтын сактап, башка элде жашап жүрүп, башка элдин маданиятына сиңип кетпей, өздөрүнүн баягы үрп адаты менен кадимкидей тарыхый доордогу салты маданиятын сактап калгандыгында болуп атат да. Андан сырткары ошол жерде кадимкидей жанагы агай музейди ачып, өзүнүн баягы тарых алдындагы бир жоопкерчилигин сезип, эртең ошол жерде кийинки муун, кыргыздын ошол жерде жашаган муундары ошол агайдын сактап калтырып кеткен музей аркылуу ошол кыргыздын жүзүн таанысын деген бир ойду айтып атат. 90 жаштагы саяпкер атанын чеберчилиги, көөнөрбөс баалуулуктарды аздектеген апалардын нарктуулугу, улууга урмат, кичүүгө ызаат кылган улан кыздардын зиректиги, ал гана эмес, наристелердин кыймылдары аркылуу өткөн доордун керемет көрүнүшү сүрөттөлөт.
ал жердеги элдин менталитети башка, ал жердеги элде жана эмне деп коет. Бүт башка. Бияктан башка көз караш менен караш керек болот. Бул менимче барып кирип кетти да ошого. Ошо балким өзүнүн тубаса талантыбы, же балким бирөөлөрдөн сурап абдан даярданы бардыбы. Мен өзүм жергеталдык болом, тажикстандык болом. Ошо жерди мындайча айтканда кызылын кызыл, көгүн көктөй чагылдырып бере алды деп айтам да. Абдан жакшы фильм. Тасманын бет ачары Францияда өткөрүлгөн, Чехияда кино фестивалда көрсөтүлгөн. Кара тегинден кат кыргыз турмушунун энциклопедиясы деген баа берилген. Кыргызстанда 2017 жылы Бир дүйнө фестивалында гран-прини жеңип алган. Америкадагы телеканалдардын бири бул фильмди сатып алган. Тарыхый даректүү фильмди көрүүгө Бишкектеги чет өлкөлүк ишмерлер менен катар Франция элчилигинен да атайын өкүл келип өз баасын берди. Первый поздравляю режиссер. Мен албетте ушундай күчтүү жана таасирдүү фильм үчүн режиссерду куттуктайм. Мен анын Францияда жашаганына кубанычтамын. Бүгүн фильмдин премьерасын көрдүм, мага абдан жакты. Азыр Франция менен Кыргызстандын ортосунда көптөгөн байланыштар бар, өзгөчө киноискусство чөйрөсүндө. В Кыргызстане, потому что в этом времени есть много связей. Тасма көрсөтүлүп бүткөндөн кийин режиссер көрүүчүлөр менен жолугушту. Ага ушунчалык таасирленгендиктен суроолорун, пикирлерин, каалоолорун жаадырып, бир топко чейин уланды. Ушул жерде биз мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүндө салымыбызды кошуп келебиз. Анан дагы режиссер дагы картошка алып өзүнүн турага сатты. Вот, допустим, мы говорим так, мы хотим показать кино женщин-кинематографистов Кыргызстана, да? Эл аралык деңгээлде таанылган кыргыз айымдарынан чыккан таланттуу режиссер Жаңыл Жусупчан алдыда дагы көп пландар бар экенин белгилейт. Дагы ушу үркүн темасына кайрылсамбы деп атам. Андан тышкары Оштогу бир укук коргоочу, бир ак жүрөк кризистик борбордун жетекчиси Дарыкан эжебиздин ошо мындайча айтканда багып алган Кристина деген орус кызы бар. Ошол экөөнүн жашоосун мен 8 жылдан бери тартып келдим. Вот ошону чыгарайын деп турам. Анан кыл кыяк боюнча эми идея көп, кичине колдоо болсо Кыргызстандан мен башка жактан дагы колдоо алганга жеңил болмок. Анан ошого үмүттөнүп турам. Кызыктуу жана таасирдүү тасмалары менен көрүүчүлөрдүн көңүлүнөн орун алган режиссердун чыгармачылык казынасында көптөгөн оргуштаган ойлор бар экендигин жана аларды ишке ашырууга ынтызарлыгын айтты. Кыргыз дүйнөсү жана баалуулуктары өзүнчө бир аалам. Андыктан келечекте жалпы эле кыргыз киночуларынан улуттук уңгуну даңазалаган тасмалардын жаралышын күтөбүз. Тажикстандагы Кыргызстан. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.